Саламатсыздарбы, сиздер менен Мирлан Батырханов. Бүгүн биз сиздер менен финансылык пирамидалар же болбосо мен акчамды кимге алдырып койдум аттуу темада сонун видеосу көрүп кетебиз. Жана бул видеодо сиз мамлекеттик же мыйзамдуу пирамидалар, тармактык маркетинг, ошого мыйзамдуу жана мыйзамсыз пирамидалардын айырмасы эмнеде экен, жана окшоштук жактары эмнеде, жана алардан кантип таанысак болот, кантип сактанып калсак болот, ошого көптөгөн суроолорго жооп алат экенсиз. Эми бул теманын сизге кандай жана эмне кереги бар экен? Биринчиден, сиз жакындарыңызга уят болуп калбайт экенсиз. Жана акчадан кур калып, акчаңызды алдырып койбой, квартира, үй жана автомашинаңызды алдырып койбостон, кредитке, карызга батып кетпестен өзүңүздү алдын ала сактанганы, сонун мүмкүнчүлүк алат экенсиз. Дагы бир сонун мүмкүнчүлүк бул сиз түрмөгө отуруп калбашыңыз үчүн ушул теманы сөзсүз түрдө көрүшүңүз керек экен. Өзүңүз да билбей эртең түрмөдө отуруп калбаңыз. Мүмкүнчүлүктөрдү көрбөй турган болуп калышыңыз мүмкүн. Эгерде сиз 1-2 финансылык пирамидада күйүп калсаңыз, же тааныштарыңыз күйүп калса, сиз өтө эле скептик болуп, сонун мүмкүнчүлүктөрдү да көрбөстөн пирамида окшотуп корко беришиңиз мүмкүн экен. Анткени мыйзамдуу пирамидалар бар. Мыйзамдуу пирамидаларды куруп отуруп, сиз өзүңүз да байысаңыз болот, айлана чөйрөңүздү да байытсаңыз болот, жана көптөгөн кардарларга кызмат, жакшы пайда алып келип отуруп, аларга жакшы керектүү товарды жеткирип отуруп, сиз пайда көрсөңүз болот. Мындай пирамидалар өтө көп, пайдалуу пирамидалар. Бирок ошол эле учурда мыйзамсыз зыян, элге зыян алып келүүчү мыйзамсыз кылмыш пирамидалар бар экен. Булардын айырмасын билип алсаңыз, сизге өтө пайдалуу болот экен. Сиз мүмкүнчүлүктөрдү жана уткуруулардын экөөнүн айырмасын билип, экөөнүн дароо билчү болуп калат экенсиз. Деги эле пирамида деген эмне экен? Бул геометриялык фигура, Мына үч бурчтук формадагы фигура. Муну сиз жыгытып койсоңуз, кайра эле пирамида пайда болуп калат, Демек, бул өтө стабилдүү фигура экен. Эми бирок жашоодогу карасак, көпчүлүк уюмдар булар пирамидалар экен. Мамлекет бул пирамида экен. Мисалы үчүн айталы, мына жогоруда президент, же болбосо капитализмде капитал турат экен, анан президенттер, анан кийин чиновниктер, пропаганда дейт, церковь жана башка полиция, анан кийин эл турат экен. Мына тартипти сактоонун жана дисциплина жана деги эле мамлекеттин түзүлүшү ушуга окшоп түзүлөт экен. Чынында бул эми мындай шылыңдоо максатта түзүлгөн пирамида экен, негизинен ушундай тартылган. Атак мына илгертен пирамида формада, мамлекеттин баары пирамида формада түзүлгөн экен. Мына фараон башында, анан кийин мамлекеттик кызматкер же чиновниктер, андан соң солдаттар турат, солдаттардын астында жрицы деп коет, мына дин уюмунун ишмерлери, анан кийин содагерлер, андан соң кол өнөрчүлөр, ар кандай уюмдар жасап, андан соң демек дыйкандар жана фермерлер экен, алардын астында болсо кулдар турат экен. Мына ушул формада түзүлгөн, мына илгери мамлекет ушундай пирамида формасында түзүлгөн экен. Азыр деле ошого формада түзүлүп турат, Эми ишкана дагы бул көптөгөн 50ден 100 кишиден ашкан ишкаларында баары тең пирамида формасында турат экен. Мына директор, зам директорлор, андан соң начальниктер ар кандай отделдердин жана департаменттердин, андан соң бизге окшогон жөнөкөй кызматкерлер экен, Мына же болбосо сизге окшогон адамдар мына пирамиданын төмөн жагында турат экен. Мына көптөгөн ишкалар мына ошого окшогон пирамида формасында түзүлгөн экен, Бул эми жөнөкөйлөткөгөндө бул оор түрүндө түзгөндө ушундай болуп калат экен, Мына көптөгөн отделдер, отделдердин жетекчилеринин астында ар кандай кызматкерлер жана жумушчулар иштейт экен, Эми уюм бул пирамида деп атабыз. Мына мектеп дагы бул пирамида экен, Эмне үчүн баардык дин дагы бул пирамида формасында түзүлгөн экен? Анткени биз 10 киши, 50 киши, 100 кишинин ишин уюштуруу үчүн биз пирамида формасында түзсөк, башкаруу эффективдүү болот экен, жана көзөмөл жүргүзүү да эффективдүү болот экен, Жана ошондой эле мына акча дүйнөсүндө дагы мына инвесторлор башында турат экен. Анан инвесторлорго бизнесмендер баш ийет экен, анткени алардын акчасы менен бизнес кылып атат. Бизнесмендердин астында ишкерлер турат экен, анан ишкерлердин астында кызматкерлер иштеп берет экен, Мына бул дагы пирамида формасында түзүлөптүр. Эми соода пирамидалары дагы ушундай пирамида түрүндө түзүлгөн экен. Булар мыйзамдуу пирамидалар, булар элге кызмат жасоо пирамидасы экен. Айталы, мына Карл Маркс өзүнүн формуласында айткан, акча, товар, акча деп, Демек биз акчага товар алат экенбиз, товарды сатып акча көрөт экенбиз. Ошону мына бир адам жасады деп ойлойбуз көпчүлүксү да, бирок бул көбүнчө уюм түрүндө жасалат экен. Соода уюму кандай түзүлгөн? Төмөн жактан кардарлардан акча жогору көздөй кетет экен, товар ордуна ошол акчасына келет экен, Же ишкер дейли, ишкер базарда отурган сатуучу, жогору көздөй ал акчаны кетирди, товарды алды. Ал товарды сатып, кардарга сатып, акча пайда көрдү. Ушинтип отуруп акчасы көбөйөт экен, жана товар оборот же акча, товар айлануу жүрүп турат экен. Эми мисалы үчүн Coca-Cola фирмасын алалы. Coca-Cola фирмасы өтө атактуу. Ошол атактуу экенин билип, мына айталы бир ишкерлердин бири дистрибуцияны Кыргызстанда же Ошто же Бишкекте кандайдыр бир региондо, шаарда ошол дистрибуцияны алды дейли. Coca-Cola менен келишим түздү дагы. Coca-Cola менен иштешип, ошол дистрибуция же болбосо сатуу тармагын уюштурду. Ал супервайзерлерди жумушка алып, супервайзерлердин жардамы менен соода агенттерин үйрөтүп, контролдоп, алар аркылуу, соода агенттери аркылуу көптөгөн кардарларга чыкты. Булар павильондор жана кафелер. Соода агенттери ошол жерлерден заказ алып берди. Дистрибуция компаниясы өздөрүнүн машиналары менен павильондорго товарларды акчасына алып келип, товарларды алып келип берди. Эми бул павильондор сатам деген үмүттө ошол товарларды Coca-Cola'ны алды дагы кардарларга сатты.
Кардарларга сатканда мына өзүнүн киргизген акчасы кайра чыкты. Натыйжасында айланып келип отуруп дистрибуция компаниясына түштү. Эми дистрибуция компаниясы өзүнө түшкөн пайдадан мына Coca-Cola'га роялти деп коет, роялти же болбосо процент төлөп берди. Бул мен өзүмдүн буга чейин сабагымда көрүп кетсеңиздер керек. Бай адамдардын сырлары сабагында мен франшиза деген темада ошол жерде роялти жөнүндө айтып кетем. Негизги атактуу компания менен иштешип отуруп, сиз пайда көрсөңүз болот. Анын чыгарган продукциясын өзүңүз өндүрүп отурбай, ошол продукциясын сатып отуруп пайда көрсөңүз болот жана анын даяр технологиясын, даяр бизнесине кошулуп бизнес кылсаңыз болот деп айтып бергем. Мына ошол пайда көргөн сайын мына Coca-Cola дагы көбүрөөк товар берип атат. Дистрибуция дагы көбүрөөк товарларды павильондорго алып келип берип атат. Кардарлар дагы да көбүрөөк ичип, дагы кайра ичип отуруп, ушул дистрибуция компаниясы пайда көрүп атат. Жана орто жолдо көптөгөн кызматкерлер айлык алып атышат, павильондордо пайда көрүп атышат. И Coca-Cola компаниясы да пайда көрүп атат. Ушинтип отуруп акча обороту же товар, акча айлануу обороту жүрүп турат. Кызматтагы бул ушундай формада жүрөт экен. Төмөндөн жогору көздөй кызмат үчүн акча төлөнөт экен. Кызмат төмөн көздөй кетет экен. Ошол кызмат кардарга сатылып отуруп акча жасалат экен. Мисалы үчүн мамлекет бул кызмат пирамидасы. Айталы, чиновниктер өздөрүнүн мамлекеттик кызматкерлери аркылуу, көптөгөн мамлекеттик кызматкерлери аркылуу элге кандайдыр бир кызмат сатылып атат. Эл айталы салык төлөп атат. Мисалы үчүн автоунаабыз бар, барыбыз жыл сайын салык төлөп турабыз. Ошол салык төлөгөнүбүз үчүн бизге мамлекет жолдорду оңдоп, жана жолдо жүрүү эрежелерин сакташ үчүн ар кандай белгилерди коюп турат, жана ГАИ кызматкерлерине айлык төлөйт деп коелу. Мына ошол кызмат бизге жасалып турат. Же болбосо ошол биз подоходный налог деп коет, подоходный налог төлөп атабыз, ишкерлер салык төлөп атабыз. Ошонун эсебинен бизге айталы, бизди армия коргоп турат. Бизди айталы ар кандай бала бакчаларына жана мектептерге, мугалимдерге айлык төлөнүп атат. Эгер ошол кызмат жакшы деңгээлде жасалып турса, биз дагы салык төлөгүбүз келет. Эгер ал жакшы деңгээлде жасалбай, орто жолдо урдалып атса, жок болуп кетип атса, анда биз салык төлөгүбүз келбей калат. Демек, бул пирамида эгерде жакшы иштесин десек, кызмат дайым биз төлөгөн акчага ылайык келип туруш керек экен. Товардагы ошол компания жакшы өнүгөм десе, улам төлөнгөн акчага жараша товардын сапатын жогорулатып туруш керек болот экен. Ошол учурда бул пирамида чоңоюп, дагы көптөгөн кардарларды ээлөө үчүн дагы чоңоюп, дагы өнүгүп, көп пайда жасайт экен. Мамлекет дагы кызматты жакшы көрсөтсө, жакшы салыктар түшө баштайт экен, жана мамлекет өнүгүп, эл өнүгүп, мамлекетке дагы көбүрөөк акча түшүп турат экен. Мамлекет күчтүү болуп, армиясы күчтүү болуп, өзү да күчтүү болуп чоңое баштайт экен. Булардын баары мыйзамдуу пирамида экен. Бул туура иштеши же туура эмес иштеши ошол башында турган адамдардын эсебинен болот экен. Ошолор жакшы жасаса, жакшы иштейт экен. Банктагы бул кызмат пирамидасы. Айталы, мына директор, банктын ээси директорду жумушка алды, директор начальниктерди жумушка алды, начальниктердин жардамы менен операторлорду контролдоп, алардын ишин уюштурду. Операторлор болсо акыр аягы кардарларды тейлеп атат. Кардарлар өздөрүнүн керектүү кызматка келип атат банкка. Банкка келип акча төлөп атат. Айталы, Оштон Бишкекке же Бишкектен Ошко же Россиядан Ошко акча которуш керек болуп атат. Ошол которгондугу үчүн кызмат төлөп атат банкка. Банк түшкөн пайданы мына банк толугу менен өзүнө пайда түрүндө алат. Бирок пайда түрүндө алыштан мурун элге айлык төлөп атат. Оператор, начальник жана башкаларга. Анан калган түшкөн пайда мына пайда болуп калат. Банк канчалык кызматты жакшы жасаса жана канчалык көп кардарларды тапса, ушунчалык көп пайда көрөт. Мына бул мыйзамдуу пирамида, акча табуунун мыйзамдуу жолу экен. Элге пайда алып келип отуруп, акча табылып атат, пирамидалардын жардамы менен. Мына ушундай мыйзамдуу пирамидаларды куруп отуруп, элге кызмат жасап, элге пайда алып келип отуруп, элге жакшы нерселер сунуш кылып отуруп, пайда көрүп отуруп, байыйм десеңиз, менин бай адамдардын сырлары аттуу видеомду көрүп чыгыңыз. Кулдар жана кожоюндар деген темада сөзсүз түрдө көрүп чыгыңыз. Бул жерде сиз же пирамида куруп отуруп кожоюн болот экенсиз, же болбосо пирамиданын ичине кирип алып кул болуп иштей берет экенсиз. Жана сиздин иштебей калсаңыз да акча түшүп турчу булагыңыз жөнүндө аттуу видеомду сөзсүз түрдө көрүп чыгыңыз. Мунун биринчи жана экинчи негизги эки бөлүгү бар экен. Ошону сөзсүз түрдө көрүп чыксаңыз, сиз ушул пирамидаларды куруп отуруп, кантип жашооңузду өзгөртсөңүз болот. Ушуга жооп ала аласыз. Жана канткениңизде сиз эртең иштебей калсаңыз да акча түшүчү булак куруп алсаңыз болот.